Саламатсыңарбы балдар? Балдар, бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Темабыз диалектик, кесиптик сөздөр, терминдер. Мына бүгүн биздин кыргыз тил сабагы 3 топко бөлүнөт экен. Балдар, азыр ноябрь айы. Балдар, кыздар, маанайыңар кандай, жакшыбы? Жакшы, азаматсыңар. Балдар, сабактын бүгүн максаты билим берүүчүлүк. Бул диалектик терминдер, кесиптик сөздөр жана терминдер менен таанышасыңар. Жаңы сөздөрдү жазып, көнүгүү аткарып, суроолорго жооп бересиңер. Балдар, тарбиячылык, тартиптүүлүккө, тыкандыкка үйрөнөбүз. Ал эми өнүктүрүүчүлүк болсо, бул сөздөрдү туура, таза, сулуу жазууга машыгабыз. Алтын эрежелер сабакка даярданабыз. Китеп, дептер, калем сабыбызды даярдайбыз. Теманы түшүнүп, суроолорго жооп беребиз. Тапшырмаларды аткарабыз. Балдар, биздин куралдарыбыз болот, куралдарыбызга эң башкысы бул китеп экен. Китеп биздин досубуз. Китеп, дептер, калемсап, калем уч, мына ушулардын баары бизге керек экен. Анда эмесе ошонун бардыгын эмне кылабыз? Ачып коебуз. Алардын баары окуу куралдары деп аталат экен. Сабактын жүрүшү үй тапшырманы текшерип, жаңы теманы түшүнүп, ойлонуп, анан сабакты бышыктап, баалайт экенбиз үй тапшырма берип. Балдар, бүгүнкү темабыз диалектик сөздөр, кесиптик сөздөр жана терминдер экен. Мына балдар, диалектик сөздөр деген биз Кыргызстан мамлекетинде жашайбыз. Биздин республика Кыргызстан, борбор шаарыбыз Бишкек, балдар. Өзү Кыргызстан 7 облустан турат экен. Бул Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас, мына ушул областтардан турат экен. Анан бизде ар бир облуста, облус деп айтабыз, облусубузда өзүнүн элине жараша сөздөрү бар экен. Мисалы, Ысык көлдө айтылган кээ бир сөздөр Таласта айтылбайт. Таласта айтылган сөздөр Чүйдө айтылбайт. Жана ошол өзүнүн баалуулуктары менен, диалектиси менен бири-бирибизден биз айырмаланып турат экенбиз. Диалектик сөздөр дейт. Анда эмесе көңүл бурабыз мисалдарга. Эх жаным, өлүп кетебизби? Элпек аке бар эмеспи? Ошо бүтүрөр. Байыз алалычы дейт. Байыз алалычы деген сөз бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынган үзүндү сүйлөм бул. Байыз деген сөз, балдар, эс алабыз деген сөз. Түшүндүңөр, Кудай сактай көр. Кокус Ысмайылдын качып келгенин билип калдык. Кадик санап калышпасын. Бул дагы Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет чыгармасынан алынган үзүндү экен. Кадик деген сөз күмөн деген, ойлонуп калышпасын деген сөз. Түшүндүк, Каймакка матырып токош жедик. Бадыботко куйдуруп ынак кымыз ичтик. Токоч жедик. Токоч деген бул нан. Бадыбот деген бул эмне? Кесе, түшүндүңөр? Ынак бул жакшы, таза деген сөз. Жумшак кымыз ичтик дейт. Эми балдар, ушу диалектилер жалпы элдин тилдин белгилүү бир территорияга, жана аймакка, айттым го, Талас, Нарын же көл тараган өзгөчөлүктөрү бар сөздөр диалекти деп аталат. Алар мындай болуп бөлүнөт экен. Жалпы элдик тилге кеңири тарабайт, адабий тилде колдонулбайт, ошол жергиликтүү элдик тилде аймактарында гана сүйлөнө, колдонула берет. Башка диалектилерге түшүнүксүз келет. Диалекти деген сөз гректин диалектас деген сөздөн алынып, жергиликтүү тилдин бөтөнчүлүгү деген маанини билдирет экен. Мисалы, балдар, азыр мына сүрөттөн көрүп жатабыз, бул кайсы жер? Ош шаары,
Сулайман тоосу. Экинчи сүрөт бул талас. Манас атабыздын күмбөзү. Үчүнчү сүрөт бул нарын. Төртүнчүсү бул ысык көл. Ал эми бешинчи бул чүй экен, Бизде Ош диалектиси, Талас диалектиси, нарын, ысык көл жана чүй болуп бөлүнөт экен. Эми диалектилерди карайбыз балдар. Адабий тилде сыйыр, диалектиде Ош шаарында сыйырды биз уй деп айтабыз. Келле адабий тилде баш. Ошто бул келле дейт. Путак адабий тилде бутак. Секин аста акырын. Ош түштүк жакта вакыт дейт. Ал эми адабий тилде убакыт. Полот Ошто болот. Пул акча сом дейт. Допу топу. Демек адабий тилде биз бул сөздү айта беребиз, бирок жазганда биз адабий тилде нормабыз туура жазганыбыз бул оң жакта экен. Түшүндүңөрбү балдар? Адабий тилде. А бул диалект. Ошто ушинтип айтат экен. Кийинкиси талас дейт. Байыз, эс алуу. Келе жатыры, келе жатат. Тыбыт, чөбөгө. Моногу, мына бул. Кадик, шектүү, күмөн. Апче деп айтат, адабий тилде эже дейт. Нарын диалектиси. Жер күй. Терең аң, чуңкур. Зампар, сары кар. Көңкө, тандыр. Ободо, шырдак. Кружка. Ысык көл диалектиси балдар. Бадыбот, чоң чыны. Баки, маки. Довулгу, табылгы. Мыяз, пияз. Конок, жүгөрү. Токоч, нан. Чүй диалектиси балдар. Дегене, чара. Тобулгу, табылгы. Деңгек, мамы. Ракыш, алыс. Самвал, замбил. Кесиптик сөздөрдү өтөбүз балдар. Биринчиси бүттү, бул диалектти түшүндүңөр балдар. Экинчиси бул кесиптик сөздөр экен, экинчи подтемабыз. Кандайдыр бир өндүрүштүн, чарбачылыктын тигил же бул тармагында иштеген адамдар тарабынан ошол өнөрчүлүккө колдонулган сөздөрдүн тобу кесиптик лексика деп аталат. Алар күндөлүк турмушта анчалык кеңири колдонулбайт. Кесиптик лексика адабий тилдин лексикасына кирет. Мисалы, килемге байланыштуу. Килем согуп иштеп жаткандар ушул сөздөрдү колдонушат экен. Көк килем, түк килем, ай көчөт килем, табак көчөт килем же болбосо килем саткандар. Түшүндүңөрбү балдар? Аңчылык, мергенчиликке байланыштуу. Капкан, мылтык, тузак, карасанчы, шыралга, айдакчы жана башка. Өтүкчүлүккө байланыштуу. Таштаман, апкыт, така, конч, ызгыт, кежиге. Оюларга байланыштуу бул уз аялдар, уздар иштейт экен. Ыскыт, жээк, жөрмөмө, терс кайык, чөмүч жана башка. Мисалы балдар, балыкчыга кесиптик терминге байланыштуу сөздөр. Пактачылык, мергенчилик, узчулук, дыйканчылыкка байланыштуу сөздөр ылдый жакта турат. Эми азыр балдар балыкчылыкка байланыштуу сөз терминдерди көрөт экенбиз. Бул кесиптер экен. Ал эми кесиптик сөздөр экен. Тор, кайрымак дейт, ылдый жакта турат. Балыкчылыкка байланыштуу сөздөр экен. Пактачылыкка байланыштуу сөздү карайбыз. Козо, козотая, чигит. Пакта түштүктө өстүрүлөт балдар, билесиңер, Мергенчиликке байланыштуу сөздөр. Шыралга, айдакчы.
мергенчиликке барып, анан айтат, шыралга таштап кетпейсиңби деп. Түшүнүңөр, Узчулукка байланыштуу. Бул калы килем, туш кийиз экен ылды жактагы сөздөрдү биз бөлүштүрүп жатабыз. Дыйканчылыкка байланыштуу. Кетмен, орок, соко, үрөн. Саяпкерчиликке байланыштуу. Бул тери алуу, таң ашыруу. Саяпкерчилик деген бул аттарды, куштарды эмне кылат экен? Таптап даярдайт экен. Түшүндүңөр, балдар? Кийинки терминдерди 3-чү подтемабыз. Белгилүү бир түшүнүктүн атын атоо үчүн алынган, көбүнчө бир мааниде колдонулган сөздөр жана сөз тизмеги термин деп аталат. Терминге төмөндөгүдөй сөздөр кирет. Курулуш иштерине байланыштуу. Мисалы, үйлөр курулуп жатпайбы, шаарда, айылдарда. Ошондо ушул терминдер кирет экен. Тубал, терезе, такта, чатыр, шып, мык, устун, цемент. Мал чарбасына байланыштуу. Музоо, торпок, бee, тайлак, козу, улак, ирик жана башка. Тил илимине байланыштуу. Мисалы, кыргыз тилге байланыштуу, тыбыш, тамга, каша, чекит, сызыкча, кош чекит, атооч, илик, барыш, тактооч, жай сүйлөм. Өнөр жайга байланыштуу терминдер: текстиль, ийрүү, чыйратуу, току. Бул фабрика, заводдордо, фабрикаларда колдонуучу сөздөр экен, жиптер менен болгон иштер. Түшүндүңөрбү? Математика илимине байланыштуу терминдер: теңдеме, алуу, кошуу, бөлүү, көбөйтүү, ондук, жүздүк, тиимди жана башка. Балдар, азыр биз география илимине тууралуу терминдер менен иштейбиз. Мынакей. Түндүк географияга, түштүк, батыш, чыгыш, түздүк, чөл. Мына ушул сөздөр, балдар, география илимине байланыштуу терминдер экен. Терминдер мынакей: электрондук таблица, жана жаңы ачабыз го биз электрондук, компьютердө. Ошондогу терминдер листтер экен. Уячалар, мамыча. Түшүндүңөрбү? Уяча бул ячейка. Декорация дейт. Азыр мен текст окуйм чакан. Театр сахнасында, декорацияда бул сахнага тиешелүү термин сөз. Театр сахнасына тартылган көшөгө ачылганда силерге гүлдөр, бактарак, кичинекей үй, алыстан мунарыктаган тоо чокулары, көпкөк асман, каалган булуттар көрүнөт. Албетте бул чындык эмес, болгону декорация. Билесиңер, балдар, театрга, сахнага барганда же теле берүүдөн силер көрсөңөр, ошондой болуп турат, асман көк болуп, куштар учуп, тоолор көрүнүп, кичинекей үй, бактарактарды коюп коет. Чынында ал тирүү эмес, аны биз декорация деп коет экенбиз. Сахнанын түпкүрүндөгү одуракай кендир кездемеге май боек менен тартылган зор сүрөттөр декорация деп аталат. Сахнада тепкичи, эшик терезеси, балкондору бар чыныгы эле үй курулушу да мүмкүн. Бул архитектуралык декорация же болбосо жасалга деп да аталат. Түшүндүңөр, балдар? Ушул тексттен декорация деген термин менен иштеп жатабыз. Бул театр, сахна, көшөгө деген бул театрдагы термин сөздөр экен. Занавес орусча, билесиңер, мына көшөгө. Ал эми ушу декорацияга эмнелер кирет экен? Гүлдөр, бактарак, кичинекей үй, тоо чоку, асман, ушундай сүрөттөрдү коюп коет экен. Ошону биз декорация деп айтат экенбиз. Кездемеге боек менен тартат экен. Түшүндүңөрбү, балдар? Тепкич коюшат, эшик терезе, балкондорду чыныгы эле үй курулушу да мүмкүн. Аларды биз жасалга деп айтат экенбиз. Балдар, бүгүнкү сабактан силер эмнени билдиңер? Мурун эмнени билчелеңер? Дагы эмнелерди билгиңер келет? Мына ошону эмне кыласыңар? Аткарасыңар. Мен буну төмөнкү сөздү билчим. Бүгүн мен буну билдим. Дагы